Эфирде жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы, студияда кызматыңыздарда Медеребек Кеңешев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров 8 февралда Ысык-Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында ири эл аралык Binance криптовалюталык биржасынын негиздөөчүсү Чан Пен Жао менен бирге Жыргаланга барды. Алгач Садыр Жапаров менен Чан Пен Жао комплекстин аймагын көрүп чыгышты. Андан соң Жыргалаң, Ак булак жана Бозучук курорттук шаарчаларынан бириктирген Ала Тоо резорт бардык мезгилге ылайыкталган тоо лыжа кластеринин курулушу менен таанышышты. Тоо лыжа кластеринин жалпы аянты 3916 гектарды түзөт. Тоо лыжа трассаларынын узундугу 260 км. Бул Ала Тоо резорт кластерине дүйнөдөгү трассалары эң узун 10 курорттун катарына кирүүгө мүмкүндүк берет. Комплекстин аймагында ошондой эле панорамалык ресторан, конференц залдар, медициналык борбор, стадион, амфитеатр жана рекреациялык парктар жайгашат. Учурда ичүүчү суу менен камсыздоо системалары курулуп, тазалоочу курулмалар долбоорлонуп, электр чубалгылары тартылууда. Ошондой эле Каракол Жыргалаң автожолун реконструкциялоо башталды. Ак Суу районунда пара талап кылган энергетик кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызмат тарабынан Ысык-Көл облусунун энергетика тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдү токтотуу максатында пара алуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Ак Суу райондук электр тармактарынын эсептөө инженери кармалды. Тактап айтканда, электр эсептегичинде пломба жок болгондугу үчүн айып пулдун суммасын азайтуу максатында Ак Суу районунда туризм кызматын көрсөткөн ишкерлерден накталай акча түрүндө пара талап кылгандыгы аныкталган. Чогултулган далилдердин негизинде Жаран Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камакка алынды. Тергөө иштери уланууда. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөрү жайы министри Бакыт Төрөбаев Ысык-Көл облусуна иш сапары менен келди. Иш сапардын алкагында таза суу системасынын ачылышына катышып, андан соң Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо көчмөндөр оюн 2026 иш чарасына даярдык боюнча жыйын өткөрдү. Ысык-Көл облусунун Торайгыр айылында заманбап таза ичүүчү суу менен камсыздоо системасы пайдаланууга берилди. Социалдык маанилүү бул долбоор айыл тургундарын сапаттуу жана коопсуз ичүүчү суу менен үзгүлтүксүз камсыздоого багытталган. Долбоордун алкагында суу менен камсыздоо системасы толугу менен реконструкцияланып, жалпы узундугу 15 чакырымдан ашык суу түтүк тармагы тартылды. Ар бири 300 куб метр болгон 2 темир бетон суу резервуары курулуп, 12 өрт өчүрүүчү гидрант жана 600 суу эсептегич орнотулду. Быйыл биз республикалык бюджеттин 26-жылга дагы силердин айыл өкмөтүңөргө дагы Сары Камыш жана Кызыл Өрүк дагы айылдарында киргиздик сиздерге. Жалпы Ысык-Көл область боюнча таза сууну айтып кетсем 72 айыл бизде калды. Ошо 72 айылдын ичинен 15 айылы бул Ак Суу районунда, 20 айылга биз ТЭОн даярдап атабыз. Калганы биз экспертиза өткөзүп, биз Кудай буруса ошо 15 айыл бул система график менен кетет. 15 айылды дагы акчасын издеп атабыз. Калганы биз 2 жылдын ичинде бүтүрөбүз. Толугу менен жалпысынан 3 жылдын ичинде Ысык-Көл областындагы таза суу маселесин толук чечебиз. Объекттин жалпы сметалык баасы 62 миллион 80 миң сомду түзүп, каражат республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Ошондой эле бактерицидтик орнотуу жайгашкан имарат курулуп, бардык ички инженердик тармактар аткарылган. Сиздерди куттуктайбыз. Мына 600 абонент, 600 счетчик коюлду. 600 счетчик коюлду. Эгерде мурда сиздер 1 саат алсаңар сууну, азыр эми түнү күнү ала бересиңер саатты. Түнү күнү сууну ала бересиңер. Бирок ушул счетчик менен акчасын төлөйсүңөр. Мен сиздерден эки нерсени суранам, урматтуу тургундар, урматтуу калай калк, урматтуу жаштар, аталар, апалар. Эки нерсени суранам сиздерден. Биринчи нерсеси бул тарифти коюп бергиле жакшы. Тарифти жакшы коюп, туура тарифти коюп, ошол тариф өзүн акташ керек. Экинчиси маселеси бул эксплуатацияны карагыла. Жөн эле таштап салбай, айыл өкмөттүн башчысы ким бул жерде? Сизби? Ушул эксплуатацияны жакшы карап, бул мындай 60 миллион сомдук сиздерге өмүр бою иштеш керек. Агзалтай болсун, жакшы бизге эле аткан. Азамат, баягы скважина насосту, резерв насос коюп бергиле. Аны өзүнө аласыз. Азайтты го? Азайтты.
Суу иштеп кайра өчүп калчу эле бир 2 сааттай убакытта. Жетишкени жетишип, жетишпегени жетишпей калчу. Мына эми мынакей 600 кубтук резервуар курулуп, аябай жакшы болду. Суунун азабын аябай эле тарттык. Сайдан суу ичкен күндөр болду. Сайдан да суу таза акпайт. Жаан чачым болгондо лай баткак болуп келет. Мына эми жетиштик го деп атабыз. Ушу ыраазыбыз суу чыкканына. Андан соң министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Чолпон Ата шаарындагы ипподромго барып, көчмөндөр оюну 2026 эл аралык иш-чарасына даярдык боюнча жыйын өткөрдү. Жыйында объекттин учурдагы абалы, оңдоп түзөө иштери жана инфраструктураны жаңылоо маселелери талкууланды. Ипподром көчмөндөр оюну 2026 мелдештеринин негизги аянтчаларынын бири болот. Ошондуктан бардык талаптарга жооп берген деңгээлде даяр болушу зарыл. Министр жооптуу кызматкерлерге курулуш иштерин сапаттуу жана өз убагында бүтүрүү боюнча бир катар тапшырмаларды берип, маанилүү локацияларды жеринде көрүп чыкты. Надо с условием, все, протокол жазып коелук. С условием, что бул кийин көчмөндөр оюн бүткөндөн кийин иштейт. Ооба да. Ушундай Конечно, однозначно. жөн эле бир күнгө, 2 күнгө калтырып. Жок, андай болбойт. Макулбу? Конечно. Ушул баланста калыш керек. Обязательно. Минсельхоздун балансында калабы, ГУда калабы. Ошо биз өзү анан кийин баягы коммерческий жагынан биз Конечно. Даярдыктар ачылыш аземи өзүңүздөргө белгилүү болгондой ачылыш аземи Бишкек шаарында 31 август күнү өтөт. Ал эми көчмөндөр оюндары, спорт оюндары, ат чабыш, көк бөрү ошо Үскөлдө, Чолпон Ата шаарында, Кырчын жайлоосунда каралган. Андан тышкары спорт оюндарынан тышкары, ат оюндарынан тышкары ошо маданий иш-чаралар да болот. Ошо ипподромдо салттуу музыка, салттуу аткаруу боюнча концерттер өтүп турат. Торайгыр айылындагы таза суу системасынын ишке берилиши жана Чолпон Ата ипподромундагы даярдык иштери Ысык Көл облусундагы ири социалдык жана маданий долбоорлорун системалуу жүргүзүлүп жатканын көрсөтөт. Салтанат Керимкул кызы, Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Сталбек Саманчиев, Ысык Көл жаңылыктарына. Жети-Өгүз райондук мамлекеттик администрациясынын уюштуруусу менен Кызыл Суу айылында мамлекеттик жана коомдук ишмер Жумгалбек Аманбаевдин 80 жылдык мааракесине арналган илимий иш-чара болуп өттү. Аталган иш-чарага анын жакын санаалаштары, коомдук ишмерлер, ар тармактын өкүлдөрү катышты. Коомдук жана мамлекеттик ишмер Жумгалбек Аманбаевдин өмүр жолу чагылдырылган даректүү тасма менен башталган илимий иш-чара анын 80 жылдык мааракесине арналды. Жумгалбек бул Кыргыз элиндеги абдан чыгаан жетекчи болгон. Мына Кыргыз Республикасынын түптөлүшүнө, анын өнүгүшүнө чоң салым кошкон адам болгон. Бул жалгыз эле Кыргызстанга эмес, бүт Советтер Союзуна белгилүү адам болгон. Жумгалбек өтө курч адам болгон. Эчтекеден коркпогон. Анан өтө мындай орусча айтканда грамотный, кыргызча айтканда абдан билимдүү адам болгон. Кай жерге ошо кездерде партия жумсаса, вот ошол жерде ак аткарып элге кызмат кылган. Жумгалбек Аманбаев 1945 жылы 2 февраль күнү Жумгал районунун Чаек айылында кызматчынын үй бүлөсүндө төрөлүп, балалыгын Жети-Өгүз айылында өткөргөн. Жаштайынан эле зээндүү болуп, мектепти 15 жашында аяктаган. 24 жаш курагында биология илимдеринин кандидаты даражасын алып, андан соң мамлекетке кызмат кылуу иштерин жаштайынан баштаган. Анын санаалаштары айыл чарбасындагы реформатор деп аташкан. Өзүбүздүн 11 жылдык мектептин атын Жумгалбек Абанын атына койгонбуз. Жөнөкөй эле мисалы мен бир нерсени айткым келип атат. Азыр ипотека деген нерсе шаардан башталып атпайбы борборубуздун. Ошол убакта Жумгалбанын демилгеси менен чабандарга, сугаччыларга, механизаторлорго жакшынакай үй салып берип аткан. Совхоз колхоздун эсебинен салып берип, ошондо аны деген 10 жылга, 5 жылга азыркы ипотеканын системасы ошондо башталган. Ошондо эле Жумгалбек ошондой инициатив көтөргөн. Иш-чаранын жүрүшүндө анын эмгектери толук бааланбай калганын белгилеген замандаштары Жумгалбек Аманбаевга Кыргыз Республикасынын Кыргыз эл баатыры жогорку наамын ыйгаруу сунушу көтөрүлүп, демилге катышуучулар тарабынан колдоо алынып, сунуш каттарды жөнөтүү зарылдыгы айтылды. Жумгалбек абабыз баатырлык азыр ушул маалда
көрсөтүшү керек болуп турат. Анысы жетебиз районунда да азыр батыр жок экен. Герой деп мурун геройлор бар экен, азыркы маалда батыр деп Бишкекке барып Шалияга эстелик коюлуп атпайбы? Бул кишинин эмгеги эми жалпы кыргыз элин билет. Муну айрыкча Шөтүштүк менен нарындыктар көп колдоп атат аябай. Илимий иш-чара Жумгалбек Аманбаевдин өмүр жолун, мамлекет жана коом үчүн жасаган эмгегин дагы бир жолу эске салды. Жыйын соңунда ага Кыргыз Республикасынын Кыргыз эл баатыры наамын ыйгаруу боюнча сунуштуу тиешелүү органдарга жолдоо демилгеси колдоого алынды. Бедербек Кеңешев, Нурдин Нурманбетов, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары Жетөгүз районунан. Ушуну менен жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы соңуна келди. Кечки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.